Мен да ден соолугум оңолгум келет. Кудай буйруса айыгып келем. Колдоп жаткан адамдарга, жакындарыма ыраазычылык айтам. Буйруса, Кудай буйруса айыгып ден соолугум чыгандай чыгаан архитекторлордун биринен болом. Маратова Жасмин учурда 17 жашта. Ал бала кезден тубаса омуртканын кыйшаюусу менен жабыркап келет. Учурда түрк дарыгерлери тарабынан 4-даражадагы диагнозу коюлуп, чет өлкөдөн операция кылууга жиберүү сунушталган. Операция Жасминге 2 этаптуу болуп жасалат. Учурда анын биринчи операциясына 20.500 АКШ доллары керектелет. Бул каржыны уккан жакындары болгон аракеттерин жумшап жатышат. Тилекке каршы анчалык каражат чогултуу мүмкүн эмес болгондуктан коомчулуктан жардам сурап кайрылышууда. Жасмин учурда мектеп окуучусу. Келечекте архитектор болууну кыялданган каарманыбыз мектепте жакшы окуган окуучу. Мектеп парламентинде кошумча эмгектенет. Жасмин март айынын башы менен Туркиянын Стамбул шаарына операцияга чакыруу алган. Каржы топтоодо мектеп жамааты, мугалимдер, бирге окуган классташтары кайрымдуулук көкөктөрүн жасап, элден каржы топтошууда. Азыркы мезгилде айыл эли дагы түтүнмө түтүн каражат чогултуп жатышат. Баласы үчүн эненин жүрөгү оорубасын. Жасминдин апасы Гүлнура Кыдыргычева кызынын ымыркай кезинен бери анын ден соолугу менен алышып, 17 жылдан бери кызынын саламаттыгын тилеп келет. Жасмин оор операцияны бала кезден көтөрө албайт дегендиктен ушул куракка чейин күтүп келишкен. Акыры үмүт менен чет өлкөгө чыгып, кызына операция кылууну үмүт кылып каржы топтоо менен алек. Жасмин өзү 4 туугандын улуусу. Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылында карапайым үй бүлөдө чоңоюп келет. Баласы үчүн эненин барбаган дарыгери каккылабаган, эшиги калган эмес. Жашынакай эле төрөлгөн. Төрөлгөндөн кийин эле аркасында томпок бар болчу. Рожденный сколиоз деген көбүнчө колго чоңойду да, колго көтөрүп. Анан колго көтөрсөк эле сондуктап калат. Анан ошондой капталынан уктатып, колго алып ушундай бактык да чындыгында. Анан баягы кызым түз жатканда эметчи, мындай томпок бар болчу да, аркасындачы мындай чыгып турчу да, бери карайчы. Анан түшүнчүмөсүм да, мен деле балалуу, мурун балалуу болуп көрбөсөм билбейт экенмин да, биринчи тун кызым. Анан баягы Айгүл эженин айтымы боюнча биз 4-больницага бардык. Барсак Сабырбек Жумабек көрүп, бала анда 8 ай болчу, мындай кармап, өзү доктурлардын эмеси боюнча мынтип колу менен эсептеп кармады, бирок ал кезде наркозду бала көтөрө албайт. Бала эрте кичинекей кезинде операция кылсаң, бала наркоз көтөрө албайт. Бир жагынан бала кичинекей, бала чоңое берсин, бала чоңойгондо дагы кезигишебиз. Азыр шашылба деп мени кой берген, кете бер деп элечи. Анан улам барып эле башкага деле көрүнөм. Детский ортопедке көрүн дейт. Ага Дүйшеналиев деген киши экен, ага да көрүндүм. Алар эле баары эле сен операцияга азыр эрте деп атабы, айылга бара бер деп эле ушинтип кетиришчи да. Анан кызымдын диагнозу негизи операция жолу менен болот экен да, сөөк болуп атат да, омуртка S-образный болуп мындай бурулуп атпайбы? Баягы балдардыкы түз болуп атат го омуртка. Кызымдыкы болуп атат да. Анан баягы эмне кыларыбызды билбей эле биз деле туңгуюк. Кызым күлүп жайнап жүрсө эле, сүйүнүп эле биз деле баягы жаш экенбиз ал кездечи, жаштыкта кылыптырмын. Анан бул медицина, түрк медицинасын мен ал кезде укпаптырмын да чындыгындачы. Анан кайрылбаган жерибиз калган жок чындыгында. Тиге бардык, буга бардык, Кыргызстандын бүт эле доктурларына көрүндүк. Жок, силер операция болмойча мындай эме калбайсыздар, азыр болбойт, бара бер деп эле кетирип. Анан баягы Кудайымдын ушу бизге ушу күндү буйруп атса керек. Кызым да элдин керегине жараган, мен балдарым да элдин керегине жараган балдардан болот деп ишенем. Колдоп берип коюңуздарыңызды суранам. Мындай сыноону эч кимге бербесин. Душманыма да каалабайм да мындай сыноону. Тагдыр экен, 4 балам бар.
тун кызым ушундай болуп атат да, ушул диагноз менен ооруп атабыз. Баягы туңгуюкта эле келаткам чындыгында. Кимге айтарымды деле билбейм, колуман келбейт. Доктор болбогондой чын эле эмең баары бир доктурга эле баары акча каражатын эле барып такалат экенбиз да. Ушу сумма чогулушуна салымыңыздарды кошуп коесуздарбы? Мен сиздерден өтүнөм, колдоп коюңуздарчы Жасмин кызымды. Кызым азыркы кезде акылдуу, эмеси боюнча акылдуу, жакшы сабакты бешке окуйт. Боройлоп турмуш кыш болсо, жалындап оттой жагылган эне. Тирилик эгер куш болсо, канаты болуп кагылган эне. Өмүрдүн болуп тиреги. Кызым ошо түрк медицинасына ошо сбор ачтык. Кызыма ошо видео ачтырып, кыргыз элиме кайрылуу жасап атам, бирок сумма толо элек. Азыр кызымна чындыгында ушу эме менен ооруйт, уялат да, анан баягы алдап атып тартып атам сүрөткөчү. Кызым сен жакшы болосуң деп, чоңоюп баштаганга да уялчаак болуп калат экен. Колдоп бериңиздерди суранам. МРТга түшкөндөрү. Кызым азыр мына 10 класста окуйт. Анан ошол түрк медицинасына барып тартылган кезибиз. Кызым мындай болуп, мындай бала, мындай сыноону эч кимге бербесин, Кудайым. Кызым жакшы болуп кетсе экен деп. Ошо медицинадан тартылган видеосу. Оюмда кызым дагы ошо эл ден соолугу чың балдардай болуп жүрсө экен деген тилегим жүрөгүмдө бассам турсам күнү түнү ойлоном. Оорутат, жатканда оорутат. Кызым жакшы болом деп сүйүнүп аткан кези, ушу Кудайым буйрса жакшы болушуна. Альба Байрак деген хирургду дайындап атат бизгечи. Ушул компания бизди апарып келишибизге ушул компания. Сколиоз, кифоз, ортопедиялык деформация. Кызымдын азыркы 10 класстагы кези чында оорутат, сөөк немелери, сөөктөрү дагы мындай ичкерип атканы билинет да. Аны тартынып атпайбы кызым? Өзүм тартабыз. Оюмда кызым дагы ушу. Кызым жакшы өзү сүйлөгөн кездери бар эле. Төрөлгөндөн бери больницалап мамамдар болуп жүрөбүз. Кыргызстанда врачтардын гарантия бере албайбыз деп, үмүтсүз кол болчубуз. Больницадан аябай тажадым. Башка балдарды көрүп, операция айып кеткенин көрүп, мен да болуп айыккым келди. Өзүбүздүн каражатыбызда жетишпегендигине байланыштуу мен кыргыз элинен жардам сурайм. Кичине болсо да жардамыңыздарды беришиңиздерди суранам. Кызым жакшы болуп келишине ишенем. Өртөнүп барат сүйдүң калган жара, жүрөккө урат кыйнап оюмду бурат.
Жасминдин операциясына каршы топтоо максатында 28 февраль күнү Жумгалдын Соңкөл кинотеатрында жаш талант Жумгалдын кулуну ырчы Улукназар өзүнүн сахнабаш достору менен бирге кайрымдуулук концертин уюштурат. Ыйык Рамазан айында кайрымдуу болуп, соопчулук ишке катышууңуздарды өтүнөбүз. кетпей турам, кыйналып турам, сезимдер калды кура. Сүйлөттүң сүйлөбөгөн жүрөктү, сүрдөттүң сүрдөбөгөн жигит.